Күндүн башка окуяларын баяндап баштайбыз, ободон алыстабай туруңуз. Конституцияны өзгөртүү заман талабы же демилгечилер шашып жатышабы? Парламенттеги талкууда депутаттар бүгүн эки жаатка бөлүнүштү. Кыргызстан Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун макамын өзгөртүүнү көздөдү. Бул Кадыржан Батыровдун Варшавада сүйлөгөн сөзүнө байланышы барбы? Же жөн гана кызматташууну тереңдетүүбү? Бул арада ОПЕКтин мүчөлөрү мунай өндүрүүнү азайтуу тууралуу макулдашты. Мен Айгерим Жаныкул бир нече мүнөттөрдөн соң бул кабарларга кененирээк токтолом. Фергана интернет порталы Кыргызстан Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борборунун макамын өзгөртүүнү көздөп жатканын жазууда. Басылма Тышкы иштер министрлигинин уюмдун Бишкек борборуна жиберген маалымдамасына шилтеме берүүдө. Анда жазылгандай, уюмдун борборун 2017-жылдын январынан тарта программалык кеңсе кылып өзгөртүү тууралуу маалымат берилген. Тышкы иштер министрлиги бул чечимдин артында Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму менен Кыргызстандын кызматташтыгын тереңдетүү максаты бар экендигин белгилеген. Уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгү 11 каналына макамдын өзгөрүүсү туурасында нота бул уюмдун башкы кеңсесине жөнөтүлгөнүн айтып, ашыкча түшүндүрмө берүүдөн баш тартты. Мы действуем в рамках мандата. Биз мандат жана ЭКК эрежелеринин чегинде иш алып барабыз. Нота секретариатка жөнөтүлгөндүгү үчүн ошолорго кайрылгыла. Обращайтесь за разъяснениями к ним. Эске салсам, өткөн аптада мекенде кылмышкер деп табылып, өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыров Варшавада өткөн Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун жыйында сөз сүйлөп, азыркы бийликти сындаган. Кийинчерээк Тышкы иштер министрлиги болсо нааразычылыгын билдирип, Кадыржан Батыровдун бул уюмдун барлык иш-чараларына катышууга укугу жок адамдардын тизмесине кошууну талап кылган. Кадыровдун Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун жыйынына катышканы тууралуу айта турган болсом, ал каттоодон Элдер аралык достук университетинин президенти катары өткөн. Ошондой эле ал жарандык коомдун өкүлү катары эсептелет. Биз жарандык коомдун өкүлүнө катышууга уруксат беребиз. Анан калса ал эл аралык террористтердин тизмегинде жок киши. Бардык мамлекеттердин, ошонун ичинде эле Кыргызстандын да макулдугу менен бекиген ченемдерге ылайык, биз Кадыржан Батыровду чогулушка катышууга укугун чектей албайбыз. ЕККУнун укугуна ылайык, өтүнмө ээлери терроризм менен зордук зомбулукту пропаганда кылбаса, алар чогулушка катышууга укугу бар. Бул Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократия жана адам укуктары боюнча бюросунун өкүлү Томас Майер болду. Теманы улантабыз. Ал эми эл аралык уюмдун макамын өзгөртүү чечими тууралуу, эл аралык мамилелер тууралуу адис Чынар Эсенгул 11 каналында аталган маселе боюнча мындай ойдо. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюмунун макамын өзгөртүүдө. Азыркы учурда макам борбордон программдык кеңсеге өзгөрүп жатат. Кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот? Бүгүнкү күндө биздин эксперт ушундай суроолорго жооп бермекчи. Эми бул албетте ушу биздин Тышкы иштер министрлик аргасыздан барган кадам деп эсептесек болот. Анткени тиги Венада Кадыржан Батыровго бизде кылмышкер деп табылган адамга 2 жолу сөз бергени ушундай кадамга түрттү деп ойлойм да. Эми себептери бул жөнөкөй эле бул повод болуп калды да, орусча айтканда. Тереңирээк себептер бар бул жакта. Эң биринчиден ошо биз конституциябызды өзгөртүүбүз деп турабыз. Азыр конституцияда ошо бир берене бар экен. Буунун адам укуктары комитетинин чечимдери Кыргызстандын улуттук мыйзамдарынан үстөмдүк кылат деген ошону жактырышпай азыр өзгөртүү киргизишип атат. Жалпысы муну эмне дегенде белгилейт да. Азыр коомчулукта Кыргызстанда эки жол болуп атат да. Биринчиси ушу биз адам укугун алдына коебузбу, жогорку баалайбызбы, же болбосо улуттук коопсуздук, улуттук кызыкчылыктар депчи. Муну тирештирип коюшту да. Бирок мындай тереңирээк ойлонуп келсек, адам укугу сакталса, адам укугун коргогонго шарттар болсо, бузулбаганга шарттар болсо, албетте улуттук коопсуздук, ички коопсуздук дагы жакшы болот да. Ушул
ушул теория, ушул ойлорду түшүнсөк, биз түшүнөбүз да азыр эмне үчүн ушу Тышкы иштер министрлиги ушундай кадамга барып, анан кандай кесепеттери болот мунунчу. Ошо биринчи менче жаман жагы ушул статустун өзгөрүүсү, жөн эле кеңсе болуп программаларды эле жасап калганы, бул биздин жарандык коомго ошо адам укуктарынын чектелишине аяк отуруп алып барышы мүмкүн. Кыргызстан жана айтылуу уюмдун ортосундагы катнаштан ким көбүрөөк пайда алат? Азыркы күнгө чейин, мурунку күндөрү дагы жана ушул макамдын өзгөрүшү кандай мүмкүнчүлүктөрдү алып келиш мүмкүн Кыргызстанга? Эми мынтип айтып атышпайбы, чынын айтып коелу, бир башкача мисал келтирип кетсем мүмкүн болсо. Орусияга Европа санкцияны киргизгенден кийин Орусия антисанкцияларды киргизди, өзүңүздөр билесиздер. Көптөр товарлар кирбей калгандыктан ички производитель деп коет го, ичинде иштеп чыккан жаңы орусиялык компаниялар иштеп баштады да. Кээде ушу канчалык кыйыныраак шарттар болуп калса, ички күчтөр мобилизация болуп, ошорки зонага кирип, өзүнүн аракети менен бир кандайдыр натыйжаларды алып келиши баштаган. Мен жана айтып аткан оюм ушунда болуп атат да, эгерде ЭКК бизге жардам берип келди бир топ эле, башка уюмдар да жардам келип атат. Адам укугун кандай коргош керек, кандай шарттар түзүлүш керек, мамлекеттерге канчалык тренингтерди өткөрүштү мамлекеттик органдарга да. Бирок жагдай акырындан өзгөрүп, чыныгы биз демократияга умтулуп атканыбыз көрүнүп эле атпайбы? Мен дайыма эле айтып келем да, эксперт катарычы, салыштыргылачы Борбор Азиядагы мамлекеттер менен Кыргызстанды. Эмне ушундай эле атмосфера Өзбекстанда бар, ушундай эле атмосфера азыр Тажикстанда бар, жок да. Анан эле Кыргызстан өзүнүн планкасын абдан жогору койгон үчүн утур эле адам укугу бирдеме болуп кетсе эле мынтип провокацияга барганга чейин барып атышат да. Кыргызстанда ЭКК көптөгөн программаларды жүргүзүп жатат да. Бишкекте академиясы да бар экен. Ооба. Ошол макамдын өзгөрүүсү менен долбоорлор кандай жол менен барат? Канчалык деңгээлде ушул уланыш мүмкүн? Биз академиянын, ЭККнын академиясы бар да, алар магистрлик эле бир даражаны берет. Программасын карап келсек, аякта жана саясат, эл аралык мамилелер, Борбор Азиядагы коопсуздук деген ушундай бир мааниде алып барып балдарга билим берип келатат. Ал жерде билсеңиздер, кыргызстандыктар эле эмес, башка Борбор Азия мамлекеттеринен келген дагы студенттер окушат, Афганистандан келген студенттер дагы көп. Бул жалпысы жакшы долбоор болчу да, анткени Кыргызстан бир площадка катары, билим алуу площадка катары. Сиз да өздөрүңүздөр билесиздер, Пакистан, Индиядан келген көп студенттер медицина окушат мисалы, туурабы? Ошол үчүн Кыргызстан бир билим берүү системасында ушундай бир структуралар болсо, башка да мамлекеттердин жаранына, жаштарына кызыктуу болсо, абдан эң сонун болот эле да. Анан бир жерде биякта тилегимди эле айткым келет. Ушул азыр ЭККнын центри болгон борбору азыр жөн эле программдык кеңсе болуп калганы, ошо академияга дагы жалакасын келтирбей, ал өзүнчө бир академикалык структура болуп атпайбы? Ал саясатка тиешеси жок деген позицияда турсак, эки жактан. Биздин дагы Тышкы иштер министрлиги, ЭКК жакта ушундай болсо, бул проектти сактап калыш керек, бул проект иштеш керек деген ойдомун. Кошумчалап кетсек, адистердин айтымында кандай болгон күндө дагы жаңы макам тууралуу уюм бардык иш аракетин министрлик менен макулдашып, анан ишке ашыра алат. Бул арада парламентте конституцияны өзгөртүү тууралуу референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоору депутаттарды эки жаатка бөлдүрдү. Талкуу учурунда айрым депутаттар баш мыйзамды өзгөртүүгө шашпоого чакырса, башкалары буга чейин өз сунуштарын кат түрүндө жөнөткөнүн, бирок эч кандай жооп келбегенин айтышты. Бирок демилгечи депутаттар болсо баяндама жасап, баш мыйзамды өзгөртүү заман талабы экендигин билдиришти. Ошентип акыры талаш тартыштан соң 90го жакын депутат өзгөрүүсүнө макулдугун берип колдоп беришти. Бул арада бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова 29 сентябрда парламентте билдирди. Айтымында Боршайкомго референдум өткөрүүгө талап кылынган бардык каражат жабдыктар берилген жана даяр. Ал эми финансы министрлиги болсо учурда Борбордук шайлоо комиссиясына жергиликтүү кеңешке шайлоолорду өткөрүү үчүн 235 миллион сом бөлүнгөндүгүн билдирди. Жаңылыктар улантабыз. Мунай экспорттоочу өлкөлөр уюму же болбосо ОПЕК ноябрдан тарта сырьё өндүрүү көлөмүн чектөө чечимин кабыл алары менен чийки мунайга болгон дүйнөлүк баалар жогорулады. ОПЕКтин мүчөлөрү шаршемби күнү Алжирде өткөн бейформал жолугушуунун жүрүшүндө мунай өндүрүү көлөмүн бир аз болжол менен күнүнө 700 000 баррелге чейин азайтуу боюнча макулдашты. Муну менен ОПЕК бир жыл мурдагы нормага кайтып барат. Уюмдун өкүлдөрү ар бир өлкө үчүн өндүрүш көлөмү Венада өтчү 30 ноябрдагы жолугушууда макулдашыларын билдиришти. Мындан сырткары ОПЕК дүйнөлүк базардагы абалды жакшыртуучу, мунай экспорттогон башка өлкөлөр дагы колдоосуна ээ болууга ниеттенишүүдө. 2014 жылдын ортосунда мунайга болгон баалар 2 эсеге
төмөндөгөн. Кошумчалай кетчү нерсе ОПЕКтин макулдашуусу жөнүндөгү кабарлардан соң баалар 5%га жогорулады. Экрандан алыстабаңыз, туура бир нече мүнөттөрдөн соң бул жаңылыктарга токтолобуз. Жихад жасоо милдети тагылып жиберилген эл аралык террордук топтун 4 мүчөсү 18 жылга чейин эркинен ажыраткан өкүмдү укту. Ал арада Тажикстанда ресторан, кафелерде чылым чегүүгө тыюу салынган мыйзам долбоор иштелүүдө. Ал эми Газпром болсо карызы төлөлгөн шаардыктар үчүн акция жарыялады. Бир айга жарыяланган ал өнөктүктөрдө алар кандай белек даярдашканын бир аздан соң биле аласыз. Жергиликтүү кабарлар менен улантам, Ош шаарында жихад жасоо милдети тагылып жиберилген эл аралык террордук топтун 4 мүчөсү 10 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыраткан өкүмдү укту. Маалыматка ылайык чечимди Ош шаардык соту чыгарган. Кыргызстан менен Өзбекстандын 22 жаштан 29 жашка чейинки жарандары бандиттик, мыйзамсыз түзүлүштөрдүн катарына кирүү боюнча айыпталып, күнөөлөрү далилденди. Эскерте кетсек, аталган террористтик топ Одноклассники жана башка социалдык тармак аркылуу уюштурулуп, мүчөлөрү чет жакта иштеп жүргөндө уюмга кирип кетишкен. Андан кийин жихад жасоо үчүн Ош шаарына жиберилип, алардын ою боюнча капырлар делген жергиликтүү 5 тургунду өлтүрүү тапшырмасы берилген. Мындан тышкары аларга Сириядагы террорчулук аракеттерди каржылоо, акча табуу үчүн бир катар адамдарды тоноочулук милдеттери дагы жүктөлгөн. Башка кабарлардан Газпром Кыргызстан ишканасы кардарлар үчүн акция жарыялады. Бул туурасында атайын өткөрүлгөн маалымат жыйында белгилүү болду. Ага ылайык Бишкек газдын абоненттери негизги карызын төлөсө кошумча киргизилген туум алынып салынат. Мындай өнөктүк 1 октябрдан 30 ноябрга чейин уланганы турат. Эгерде деген биринчи ирет, эгер сиз деген азыркы биздин деген кардарыбыз болуп газ менен колдонсоңор, бирок сиздин деген азыркы убакка карызыңыз боло турган болсо, сиз биринчи ирет өзүңүздүн карызыңызды жабышыңыз керек. Андан кийин карыз болгонго жараша деген туум кете берет, ай сайынчы. Биз ошо карызыңарды толук жапкандан кийин биз ошо туумду деңиздер кечиребиз, пеняны кечиребиз. Эгер ушуга чейин кандайдыр бир себептер боюнча карыздарыңар болуп, андан кийин биздин адистер силерди деген газ колдонуудан деген ажыратып сала турган болсо, ал кардарлар дагы келе алат. Аларга дагы бул акция тиешелүү. Бирок алар деген арыз жазыш керек. Мен деген карыз ушуга чейин карызымды төлөйм, ана мени кайра кошуп коюңуздар деп. Ал эми коңшу Тажикстанда болсо ресторан, кафелерде чылым чегүүгө тыюу салынмай болду. Учурда Саламаттык сактоо министрлиги даярдап жаткан чылым чегүүнү чектөө тууралуу мыйзамга киргизилчү өзгөртүүлөрдө көчөдө тамеки сатууга жана аны ресторандар менен башка көңүл ачуучу жайларга чегүүгө тыюу салуу сунушталган. Ошол маалда психикалык ооруканалар менен түзөтүү жайларында тамеки тартууга уруксат берилет. Расмий статистика боюнча учурда өлкөнүн 500 000 жашоочусу чылым чегет жана алардын 78% эркектер, ал эми 10% аялдар. Ал эми 12% болсо өспүрүмдөр экен. Тажикстан Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тамекиге каршы күрөшүү боюнча алкактык конвенциясын ратификациялаган. Өлкөдө 2010 жылдан бери чылым чегүүнү чектөө жөнүндөгү мыйзам иштейт. Ал эми эксперттердин пикиринде болсо акыркы кездери жаштар менен аялдар арасында тамеки жана насыбай тартуу көбөйүүдө. Ал эми эл аралык чыгарасыз врачтар гуманитардык уюму Бишкекте 10 жылдыгын белгилегени турат. Буга байланыштуу 2 жума бою Ала Тоо аянтында сүрөт көргөзмөсүн сунуштайт. Анда чыр-чадак болгон, табигат кырсыктары катталган жерлерге барып, жабыркаган адамдарга көрсөткөн эр жүрөк дарыгерлердин кандай шартта жардам бергендерин көрүүгө болот. Уюмдун өкүлдөрү билдиришкендей, андай жардамга кол сунгандардын катарында жөнөкөй дагы жарандар бар. Ушундай кабарлар бүгүнкү чыгарылышты толуктадым. Бардык кабарлар биздин интернеттеги 11 чекит KG сайтына дагы жайгаштырылууда. Мен Айгерим Жаныкул сиздер менен эртеңки кечен коштошом.